Yoldaş polkovnik, Özdük Kıram 28 May Çevreçiler gününe arnalgan saltanatlı azemge tizildi. Polkovnik Turдалиев. Мекен чегине тирүүлөй чеп болгон Кыргыз Республикасынын чегарачыларынын күнү, ошондой эле чегара кызматынын түзүлгөндүгүнүн 24 жылдыгы 28 майда белгиленди. Салтанаттуу иш-чара Советтер Союзунун баатыры генерал-майор Дайыр Асанов атындагы Сейил багында белгиленип, анда аскердик милдетин аткарууда курман болгон чегарачылардын элесине таазим этип, алардын эстелигине гүл чамбар коюу менен башталды. Бу аттар чегарачыларды куттуктап, башка күч структураларынын, мамлекеттик органдардын өкүлдөрү да келишти. Алар чегарачыларга күжүлмөн кызмат үчүн ыраазычылык билдирип, кызматта өзгөчөлөнгөн аскер кызматкерлерине ведомстволук сыйлыктарды тапшырышты. Саамалыктын жүрүшүндө чегара кызматынын жаңы түзүлгөн жылдардагы оор күндөр айтылып, учурда мамлекет тарабынан болуп көрбөгөндөй колдоолор да болуп жатканы айтылды. Мына мамлекетибизде ушул акыркы жылдары ушу чегара кызматына абдан көңүл катуу бурулуп атканы көрүнүп билинип атат. Анткени мына былтыр эле ушул укук органдарына 53 миллиард сомду ушу биздин ажообуз жана өкмөтүбүз бөлүп берип, мына материалдык техникалык базаларды абдан чыңады десем жаңылышпаймын. Аскер кызматкерлерине үйлөр берилип атканы, андан сырткары айлык маянасы көтөрүлүп атат. Анан убагында айыл өкмөтү, садик, болсо мечит сыяктуу заставаларда кызмат өтөп келгенбиз. Азыр өлкө жетекчилигинин көңүл буруусунун, колдоосунун негизинде жаңы заставалар салынып атат. Ошол заставалар болуп атат. Жаңы көзөмөлдө өткөрүү жайлары салынып атат. КПП деп коебуз, чегарадан өтүүчү жайлар. Чегара посттору салынып атат. Мына жакын карада дагы чегарачылар үчүн чегарачы пансионату эс алуу борбору көлдүн түндүк жээгинде салынып, ошондо ачылуу аземин күтүп турабыз. Бул күн 1999 жылы чегара кызматынын макамын жогорулатуу жана анын ишин жакшыртуу максатында өкмөттүн токтому менен бекитилген. Бул датанын тандалышына 1918 жылы 28 майда элдик комиссарлар кеңеши тарабынан чегара күзөтүнүн түзүлүшү себеп болгон. 24 жыл тарыхы бар чегара кызматы бул жылдар аралыгында бир топ оор күндөрдү баштарынан өткөрүштү. Алардын сап башында акыркы жылдардагы кандуу кагылыштар менен орун алган тажик агрессиясынын мизин кайтаруудагы кайратмандык атасак болот. Мамлекеттик чегараны коргоодо аскердик милдетин өтөө учурунда баатырларча курман болуп ок кучкан жоокерлерибиз бул күнү да унутта калбай, Атабейит мемориалдык комплексинде аларга багышталып Куран окулду. Бул чегара Кыргызстан чегарадан башталат. Азыркы заманыбызда чегара Баткенден башталып атат. Анткени өзүңүздөргө белгилүү мына Баткен окуялары мына 2 жылдан бери кыйнады. 99 жылда кыйнады. Көптөгөн биздин ушу аскер кызматкерлери өзгөчө мына чегарачыларыбыз окко учуп кетишти. Ошондуктан ошо окко учкан биздин эл азаматтарыбызды, баатырларыбызды эскерип, мына атайын Атабейитке келип, Куран окутуп, Куран салып, мына кетип баратабыз. Абдан оор болду. Мына 42 аскер кызматкерлери окушту. Мына булар деген эми окушту, каза болду дейбиз. Булар баатырлар. Булардын жашоосу эми башталды. Анткени эртеңки күнү биздин келечек муун ошо балдар менен чоңоюш керек. Өлкөнүн чегара кызматы мамлекеттик чегараны коргоо, кайтаруу көзөмөлдөө, мамлекеттик чегара тартиптерин бузууга, мамлекеттик суверенитетке жана аймактык бүтүндүүлүккө кол салууга каршы багытта иш алып барган жалгыз орган катары белгилүү. Бакытбек Болсунов, Майрамбек Асанов, Азия ТВ, Бишкек.